Петличка бирөө болгонуна байланыштуу мен эле окуй берет окшойм. Экинчиси алынгандан анан балдар окуйт. Болбосо азыр ал жерде туруп окуганыңар бияка угулбайт экен да. Бисмилла, өткөнкү сабакта мукаддима жакка бир жерине токтогонбуз. Бирок ал жагын өзүңөр окудук. Ал жагы камерасы эле окуп койду окшойт. Обадудан баштап китептин эмесине келебиз. Алхамдулилля деген жерине мукаддимасына. Бисмилла. Сот албетте түшүнөбүз. Сот матн, сулбул китап, шарх, шин, шархул китап, шархы. Алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. الحمد هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال المختص بالمحمود كعلمه وشجاعته مثلا، وإنما قلنا الثناء بالكلام عوضا عن قولهم الثناء باللسان ليشمل الحد الحمد القديم والحادث. والشكر هو الثناء باللسان أو بغيره من القلب وسائر الأركان على المنعم بسبب ما أسدى إلى الشاكر من النعم، فبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه، يعني أن الحمد أعم من الشكر بحسب المتعلق، لأنه يتعلق بالكمال سواء كان إحسانا أو غيره، والشكر لا يتعلق إلا بالإحسان، والشكر أعم من الحمد بحسب المحل لأنه يكون باللسان وبالقلب وسائر الجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. والحمد لا يكون إلا باللسان، والصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم زيادة تكرمة وإنعام، وسلامه عليه زيادة تأمين له وطيب تحية وإعظام. Ушул жерге чейин үстүртөн эле өтөбүз. Иншалла бул сабактардын бардыгы окулуп эле жүргөн. Китептин башында, алгачкы китептин башында талдай турган лугави бахс болот. Албетте бул каламга, акыйдага тиешеси жок. Бирок лугави бахс болгон себептен буну изилдейт. Алхамд дегенде хуа санау бил калам, албетте сөз менен, калам менен, сөз менен макталып аткан затка, макталып аткан затты сана кылып мактоо, bijamil сифатихи, жамил сыфаттарына, жакшы сыфаттарына, демек жакшы сыфаттуу бир затты, кандай эле бир нерсени тил менен мактоо, тил менен дебейли, сөз менен мактоону хамд деп айтат экен араб тилинде. Албетте лугави бахс. Айырмасы жок дейт. Ал мин бабил ихсан, бир жакшылык сага көрсөткөн себептен кылып жатасыңбы, же болбосо ау мин бабил камалил мухтасси бил махмуд, же ошол макталып жаткан затка тиешелүү болгон өзгөчө бир камали сыфаттын себебинен макталып жатабы? Айырмасы жок дейт. Мисалы үчүн илми шажааты болсо, илимине мактап айтып аткан болсоң, сага илимин берип аткан себептен, саны бир нерсеге үйрөтүп аткан себептен аны мактадыңбы, же болбосо өзү эле ошондой илимдүү болгон себептен мактадыңбы? Экөөнү тең хамд деп айтыла берет, бирок сөз менен мактоого эсептелинет. Неге бул жерде өзгөчөлөнүп, бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, ва иннама кулна санау бил калам, неге калам менен мактоо деп айттык дейт, калам менен, сөз менен депчи. Болбосо көбүнчө китептерде тил менен мактоо деп айтылат да. Негизги хамд тил менен мактоодо хакыйкатан иштетилет. Бул жерде мажазды колдонуп, калам менен мактоо деп айтып жатат десе, ошого жооп берип атат өзү кайра эле. Ас-санау бил лисан деп айткан ордуна калам деп айттым дейт. Лияшмалал хаддул хамдал кадима вал хадис. Себеби бул жердеги айткан хад, тариф, хамдтын тарифи кадим хамдты дагы, хадис хамдты дагы курчап алыш үчүн дейт. Демек, бул жерде төрт түрдүү таксим кандай? Кадимди кылган хамды, кадим хадисти кылган хамды, хадис кадимди кылган хамды, анан хадисти кылган хамд мактоосу. Эми албетте биринчи экөөсү эзелтен Аллах субханаху тааля өзүн өзү мактоосу, шахидаллаху аннаху ла иляха иллаху. Эзелтен Аллах тааланын өзүн мактоосу бул бар нерсе. Бул албетте бул мактоону кадим деп айтабыз. Ошондой эле эзелтен кадим Аллах таала, мисалы пайгамбарлардын мактоосу, бул дагы эзелтен. Калам менен мактоосу бул эзелтен. Бул эки хамдтын түрүн албетте эзелки кадим деп айтабыз. Ал эми хадистин биздин кадим зат Аллах тааланы азыр алхамдулилля деп мактоо, же болбосо хадис нерсе, башка бир хадис нерсени мактоосу, адамдар бири-бирин мактоосу, бунун бардыгы хадис деп айтабыз. Ошого дейт, бул жерде
Неге калам деп табир берди дегендин өзүнүн мисалын айтып жатат, өзү себебин айтып жатат. Калам деп астана бил калам деп айтканым дейт, сөз менен деп, себеби биз билебиз. Аллах субханала тааля мутакаллим, калам менен. Каламы бир алат менен болбойт, тил менен, лисан менен болбойт, эч кандай хуруф менен болбойт. Ошого каламун нафсиге ал келет, иншалла, сифаты затияде, субутияларда, маанилерде. Ошого бул жерде калам деп айтып кетүүнүн дагы себеби ошол дейт. Ошол 4 түрлүү хамдты тең курчап алыш үчүн, хадисте дагы, кадимде дагы. Эми бардык китептерде машхур экөөнүн ортосуна тафрыкка берилет. Хамд менен шукурдун ортосундагы айырма эмне? Бизде албетте мактоо дейбиз. Бирок ыраазычылык менен мактоону экөөнүн ортосуна ушул жерде татбик кылсак болот. Шукур деген эмне десе, хува санау бил лисан ау би гайрихи минал калби ва саирил аркани алал мунами би сабаби ма аста иля шакири минан ниам. Бул жерде тил менен мактайт, же андан башка нерсеси менен мактасын, жүрөктөн болот, же башка саирил аркан менен мактайт дейт. Бирок алдыңкыдан өзгөчөлүгү мына ушул эң биринчи айырмасы. Тил менен эле, сөз менен эле чектелбейт, башка жак менен деле ыраазычылык билдирүүнү мына ушуга иштетсек болот да. Ыраазычылык билдирдим деп айткан сөздө, мисалы үчүн, сөз менен эле ыраазычылык билдирип коюу кирбейт. Кээде сыйлык берип коюу, хадия берип коюу, ыраазы кылам сизди деп айтып калат го, биз ыраазы кылам сизди. Бүтүрүп бериңиз ушул ишимди депчи. Ыраазы кылабыз депчи. Ал ыраазы кылабыз деген сөзү сизге рахмат айтып коебуз деген сөз эмес да, тил менен эле. Жок, ыраазы кылабыз деген ошол материальный бир нерсе беребиз деген сөз. Ошого ыраазычылык деген сөз ушул маанидә иштетилет. Ыраазы кылып койдум деп айтат го. Бирок бул жерде биринчи айырмасы ушул, экинчи айырмасы, алдыңкы хамдтан айырмасы, бул ушул жакшылык кылган адамга гана иштетилет экен да. Сага бир жакшылыгы тийди, адамга жакшылык, сен ал тараптан сага жакшылык жетти, ошол учурда гана шукур иштетилет экен. Демек экөөнүн ортосундагы, албетте бул мафхум, эки тең мафхум куллия да, шукур да, хамд дагы. Бирок ушул эки мафхум куллиянын ортосундагы, эки куллинин ортосундагы ниспа кандай ниспат десе, нисабул арбаадан кайсы ниспаты десе, ал экөөнүн ортосундагы айырма умум ва хусус мин вачх дейт. Демек ар бири бир тарабынан бирисине караганда аамыраак, бир тарабына караганда ахассараак дейт. Кандай десе, яни түшүндүрүп айтып атат. Аннал хамд деген бул шукурдан караганда аам жалпыраак болот экен, кайак жакта эске алганда, мутааллакты эске алганда. Ошол макталып жаткандын мутааллагын эске алганда. Себеби ли аннаху ятааллаку бил камал саун кан ихсанан ав гайру. Ал сага жакшылык кылсын, кылбасын, баары бир мактала берет экен. Демек ошол жагын эске алганда мутлак камали сифат сага инам кылсын, мин бабил инам болсун, мин бабил ихсан болсун, же мин бабил камалил мухтасси бил махмуд болсун. Айырмасы жок. Ал жагынан эске алганда, мутааллакты эске алганда бул аам жалпыраак экен. Ал эми шукур кайсы жактан шукур болсо, ла ятааллак илля бил ихсан. Бул жерде шукур ахас болуп калып атат. Бул бир гана жакшылык кылганга гана шукур айтат, ыраазычылык билдире алат. Ал эми шукур болсо, кайсы жактан аам десе, жалпыраак десе, хамдка караганда, махал жагын алганда, кайсы жак менен ыраазычылык болот десе, ал жагынан алганда, албетте бул биз айттык, тил менен болот, жүрөк менен болот, башка жаварихтар менен боло берет, акчалай боло берет, сыйлык катары боло берет. Ошол жагын эске алуу менен, демек махалли жагын алганда аам болот атат. Ал эми хамд болсо, бунун каршысында астында турат, валхамду ла якун илля бил лисан деп турат, машиардын астында. Ал эми хамд болсо, бул бир гана тил менен болот дедик. Же Муса рахматулла айткандай, бул жерде калам менен болот. Шаир айтып атат: "Афадаткумун наъмау минни саласа яди лисани ад-дамир al-muhajjaba." Түшүнүктүү болду бул. Вассалату, эми ас-салаттын маанисине келгенде, Аллах субханаху ва тааладан пайгамбарына зиядату такруматин ва инам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дагы да Аллахумма салли аля саййидина ва набийина Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам деп айтканыбызда, дагы да урматсын, дагы да неаматтарын көбөйтүп бер деген дуа болот, албетте. Демек аслы сабит, аслы Аллах субханаху ва таала пайгамбарга ошондой макамул махмуд берген, эң чоң сыйлык, эң чоң улуу урматтуу жерде Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берген макамы. Бирок ошону дагы да арттыр деп дуа кылат экенбиз да. Негизи аслы сабит болгон эле ошону дагы да арттыр деп биз дуа кылабыз Аллах субханаху ва тааладан. Карасаңар, саламуху деле пайгамбар саллаллаху алейхи айтканыбыз зиядату таъминин лаху ва тиби тахиятин ва азам. Бул деле кайра эле зиядату таъмин,
кайрылы тыйбы тахиятин ва азам. Бул түшүнүктүү эле болду. Дагы бул жерде айтып кетчү маселе негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биздин салаваттарыбыздан, таслиматтарыбыздан пайда алабы жокпу деген талашта Ахлу сунна вал жамааттын көпчүлүк ою боюнча пайда алат. Демек биздин кылып аткан дубаларыбыздан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайда алат. Бирок суул адаб деп эсептелет, адепсиздикке жатат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ушул салават айтуу менен пайда берип атам деген түшүнүк менен салават айтуу бул адепке жатпайт деп айтылат. Ошого андай ниетте эмес, балким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, мага салават айтсаңар, Аллах Таала силерге 10 жолу салават айтат деген маани менен мен өзүмө пайда алып атам деген түшүнүк менен салават айтабыз, иншалла. Китепке келсек, бүгүн негизги өтө турган темабыз ушул, ахкамул акылия айтылат. Ахкамул акылия негизи ахкамды айтабыз. Бирок бул китепке, бул түшүнүккө киришип жатып азыр илмил калам, таухид илиминде эң алгачкы мабхас, эң алгачкы изилдене турган маселелердин бири ушул ахкамул акылия айтылат. Вуджуб, истихала, жаваз, ваджиб, мустахил, жайз. Бирок бир нерсени түшүнүп алыш керек. Бул мукаддиматул илм, илимден алдын келүүчү мукаддима, сөз башы дейбизби, мукаддима бул эки түрлүү болот. Кээ бир мукаддималарды мукаддимату тасаввур деп айтсак болот. Мукаддимату тасаввур дегени ошол илимди жалпы сөз башы кылып атып отуруп, мукаддиманы берип отуруп, жалпы бул китеп тууралуу маарифат берет, тааныштырат үстүртөн, жанагы ликулли фаннин ашара дегендей, же русул аклам самания дейбизби, 10бу, 8би, кыскасы ошол жерде ким жазган, ичинде эмне окутулат, мөмөсү кандай, бирок эң негизгиси 3 тариф айтылат, тариф айтылат. Маулу, не тууралуу айтылат бул китепте, анан кийин самара, мөмөсү, пайдасы кандай, ушул эң негизгиси 3-сү. Андан калганы бул эме такаллуф деп айтышат кээ бир алымдар. Кыскасы бунун бардыгы, ушул мукаддималардын бардыгы кандай мукаддима десе, бул мукаддимату тасаввур, ошол китептен жалпы бир маалымат алдын ала алуу деген гана мааниде иштетиле турган мукаддима. Буну билбей койсо, аны окубай койсо, ал мукаддималарга киришпей койсо, ичиндеги нерсени окуп түшүнө билсе, окуйт, түшүнөт. Ал жакта эч кандай маселе жок. Ошондуктан биринчи могу айтып жаткан мукаддимага китепти баштоо мутаваккиф эмес, ал нерсеге токтолбойт. Мисалы, бардыгыбыз эле мугалим сайын окуганбыз. Китеп окуп баштап жатканда, араб тилин окуп жатканда, бирок аны ким жазган, бул ичинде эмне окутулат, албетте мөмөсүн билгендирбиз, балким Куран окуйсуң депчи, бирок кээ бирлерине оку деп эле отургузуп окуп жаттатып кое берген да жаштык кезинде. Куран дегенди дагы эле түшүнбөйт да. Оку, арабча окуйсуң деп коет, болду. Демек, ошол бойдон эле баштаганбыз, мугалим сайын окуганбыз, түшүнбөйбүз. Балким тескерисинче кээде китепти толук окуп бүткөндөн кийин анан сага тарифи пайда болот, ичинде маудуу эмне, самарасы эмне, калган жанагы фандарды билип алууга мүмкүн болот да. Калган жанагы китепти ким жазган, тарыхы кандай, бунун бардыгын кийин деле билсе боло турган деңгээлде болуп калат да. Ошого бул түрдүү мукаддимага эч кандай китепти баштоо мокуф эмес. Кийин анан мугалим сайын ким экен десең, Ахмад Максуди, Ахмад Хади Максуди өтө чоң мужаддид болгон, алым болгон, ошол Казанда, Татарстанда чоң өзгөрүүлөрдү жасаган, мужаддиди болгон. Мужаддид дегенде максат мужаддиди болгон, жадиди болгон. Көп өзгөрүүлөрдү киргизген, көптөгөн филолог болгон, философ болгон, көптөгөн тилдерди билген. Муалим аввал деп биринчи ошол о үнү араб тилине ошону киргизүү аркылуу, ошол аркылуу арабча жазылган ал убакта деле. Анан ошолорго ө жок болгон себептен, кыйналган себептен ошол тамгаларды киргизип, китеп аябай белгилүү болгон, муалим аввал деп. Анан муалим сани деп кайра ошол арабчаны үйрөтүүнүн китебин жазып чыккан. Эми кийин билип отурабыз да, мисалы арабчаны окуп бүтүп калгандан кийин анан Максуди ким экенин билип, Татарстанга барсаңар, көчөнүн аты деле, мектептин аты деле, китепканалардын аты деле ошонун атынан коюлган болот, ошол деңгээлде белгилүү адам. Кыскасы бул мукаддиманын биринчи түрү. Мукаддиманын экинчи түрү эмне дей турган болсок, мукаддиманын экинчи түрү мукаддимату тасдык деп айтсак болот да. Бул мукаддима ошол китептеги маселени тасдык кылып, ошол нерсени түшүнүп, ошол нерсени тасдык кылганга жардам бере турган мукаддима. Мукаддимату тасдык бил илм дейли, би масаилил илм. Ошонун ичиндеги маселелерди түшүнүш үчүн ошол мукаддимага мокуф. Албетте
Бул китептерден, бул илимден негизги максат жөн эле үстүртөн эмне бар экен эле деп тасаввур кылып коюу эмес да, ошонун ичиндеги маселелерди тасдык кылуу. Тасдык качан келет? Маарифат ичиндеги нерсени түшүнгөндөн кийин. Туурабы? Ошого бул түрдөгү мукаддиманы аалымдар таглибан эле бул илимге киргизип коюшкан. Чын-чынына келгенде бул мукаддима бул илимденби дей турган болсоңуздар, урматтуу талабалар, ушинтип суроо берсеңер, эгер бул ахкамул аклия, ушул ахкамдар ади, шар'ий келет, бул ахкамдар негизи бул илмил каламдан же тавхид илиминин бир бөлүкчөсү десеңиздер, бир ойдон бул бөлүкчөсү эмес. Бирок ошол акыйданы түшүнүү, ушул маселелерди түшүнүү, ушул маселеге, ушул мукаддимага токтолгон себептен таглибан буну дагы ушул илимге киргизип коюшкан. Ошого бул өтө маанилүү. Буну түшүнүш керек. Себеби бул акыйда толугу менен эле баштан аяк азыр эме башталганда эле 2-3 сабактан кийин эле түшүнүктүү болот. Китеп толугу менен эле Аллах Таалага важип болгон нерселерди испат кылуу, Аллах Таалага мустахил болгон нерселерди нафи кылуу жана жайыз болгон нерселерди испат кылуу болуп эсептелет да. Жайыз болгон нерселерди жайыздын деңгээлинде испат кылуу болуп эсептелет. Имам Сануси рахматуллахи алейх бул эмени жазгандан кийин, бул түрдөгү ыкма менен баштагандан кийин, андан кийинки жазган китептердин көпчүлүгүндө ушул ахкамул акия менен баштаган. Себебин дагы өткөнкү сабакта айтканбыз. Себеби көптөгөн маселелер, көптөгөн исламга каршы, мусулмандарга каршы чыгып жаткан фитналар ушул маселелердин ортосун айырмалабагандыктан келип чыгат. Ошол негизгиси хукмул ади менен хукмул аклинин ортосун айырмалабагандыктан келип чыгат. Көптөгөн шубхаттар. Демек ушул эле маселени, ушул эле ортолорун айырмалап алуу эле ошол көптөгөн шубхаларга жооп берет деген түшүнүк болгон себептен китебинин алгачкы китебинде, андан кийинки китебинде 5 китеп жазган болсо, ошонун 5-өнтө тең ушул нерсени айтат. Кыскасы мындай деп түшүнүшүбүз керек. Бул өкүмдөрдү түшүнөрдөн алдын азыр китептин албетте окуйбуз, бирок ага чейин эле бир кыскача үстүртөн түшүнө ала турган нерсе. Инсан, адам баласы, биз албетте жаш кезибизден бул ааламга жаңы келгенден баштап бир муфрадаттар менен мамиле кыла баштайбыз, туурабы? Бирлик сөздөр менен гана мамиле кылат экенбиз. Ата, апа, чай, суу депчи. Бер, ал, мына ушунчалык деңгээлде эле ушундай деңгээлде сүйлөп баштайбыз жаш кезибизде. Анан өскөн сайын адам баласы дагы да натыкыят жагынан акыл эси толуп, дагы да өскөн сайын эки сөздү кошо баштайт. Эки сөздүн башын кошуп калыптыр деп сүйүнөт го, мисалы үчүн чоң ата, чоң апаларыбыз неберелерин көргөндө. Ошондой эле эки сөздү кошуп калган деген түшүнүк, бул демек бул ааламдагы нерселерди байкап, эки нерсени бири-бирине байланыштырып калды деген түшүнүк. Эки нерсени, бул ааламдагы вужуттагы эки нерсенин ортосунда байланыш бар экендигин байкай баштайт. Туурабы? Апа десе апа тамак берет. Ата десе эмне болот? Ата десе эркектик, ружулат мисалга келет, мисалда. Демек бул вужуттагы нерселердин ортосун байлай баштайт. Инсандын деңгээли канчалык өскөн сайын, чоңойгон сайын. Себеби инсандын негизги өзгөчө сыфаты мына ушул. Ахас сыфаты ушул башка хайванаттарга караганда бул вужуттагы, бул ааламдагы бар нерселердин ортосун, бири-биринин ортосундагы байланышын таба баштайт да. Мына ушул бир нерсени экинчи нерсеге ниспат кылуу, ниспат кылуу. Тамак бер деди. Апа келди деди. Атам жок деди, мисалда жаш баланын түшүнүгүндөчү. Мына ушул бир нерсенин ортосу менен экинчи нерсенин ортосун ниспат кылууну биз хукм деп айтабыз. Демек ушинтип биз ахкам чыгарып атабыз. Үй чоң деп, мисалы үчүн, медресе жакшы, араб тил жеңил. Мына ушинтип биз бир нерсеге башка бир нерсени өкүм кылып атканыбыз, албетте муну мантыкта өткөнсүңөр, бирок бул жердеги мантыкый хукм максат эмес. Бул жерде калами хукм максат ал иснаду амрин иля амрин нафьян ау исбатан. Бир нерсени бир нерсеге иснат кыласың, нафи кылуу аркылуу же исбат кылуу аркылуу. Мисалы үчүн Зайдун каимун дедиң, Зайдке кыямды исбат кылдың, же Зайдун лайса би каимун дедиң, Зайдке кыямды нафи кылдың. Салб кирбейт бул жерге албетте. Мисалы үчүн Зайд деп коюунун өзүн хукм деп айтпайбыз.
Зайд дегенде hukm жок, ага бир нерсени өкүмүн кылышыбыз керек да. Зайд албетте өзү бар, сабит болот, бирок ага башка бир нерсени испат кылыш керек. Испату амрин, иснаду амрин ли амрин болот да. Бул жерде испат амрин болот да зайдте, бирок ли амрин кылган жокпуз да. Нафи испат кылган жокпуз албетте. Же ла зайд деп койдук, зайд эмес деп койдук. Зайд эмне эмес, турган эмес. Жөн эле зайд эмес деп койгондо бул жерде дагы эч кандай өкүм жок. Түшүнүктүү? Демек, биз бул ааламдагы нерселерди бири-бирине байлай баштадык. Кээ бир нерселерди болсо бардыгын бириктирген бир өкүм бар экен деп байкай баштайбыз. Мисалы үчүн менин вujudум, мен, сенин вujudуң, силердин вujudуңар. Экөөбүз бардыгыбызга ниспат кылына турган эмне бар? Эмне өкүм бар? Бардыгыбыз албетте жисим, жисмият. Бардык жисмияттарга өкүм кылына турган эмне нерсе? Ал ифтикар, муктаж. Ошол эле учурда Аллах Таалага вujudуна ахкам өкүм чыгарып атабыз. Эмне деп атабыз? Аллах Таала жисим эмес деп атабыз. Демек, Аллах Таала гани мутлак деп атабыз. Аллах Таала эч бир нерсеге муктаж эмес деп атабыз. Биз башында ахли сунна вал жамааттын түшүнүгүн айтып өттүк го. Ошол түшүнүктөрдөн биз айттык, Аллах субханаху ва таала гани мутлак, калган махлукаттар, ааламдын бардыгы муфтакир мутлак деген себеби мына ушул. Демек, дагы бир түшүнө турган нерсе, бул жерде түшүнө турган нерсе, маани бериш керек буга. Демек, hukm деген эмне десе, hukm деген иснаду амрин иля амрин, бир нерсени бир нерсеге иснат кылуу, ниспат кылуу. Буну мантыктан окугансыңар. Демек, биздин толук жашообуз ушул негизде. Толук жашообуз ушу тирилгөндөн баштап өлгөнгө чейин бир нерсени бир нерсеге ниспат кылып өтөбүз. Бир нерсе келди, кетти, бул нерсе чоң экен, бул мага жагат, жакпайт. Толук бир нерсени бир нерсеге ниспат кылып өтөбүз. Эми ушул ниспат кылууда, бир нерсени бир нерсеге ниспат кылууда бир эреже барбы? Же ким каалагандай, эмне нерсени каалаган нерсеге ниспат кылгандай ниспат кыла береби? Албетте жашоонун башында бул дүйнөгө келген эң биринчи натыкият келип жаткан убакытта, балагатка жетип жаткан убакытта бир эреже жоктой сезилет. Бир эреже жок эле. Карасаң, жаш бала ойноп жатат, бир нерсени учуруп атат, бир нерсени алып келип атат, көп түрлүү фантазиялар оюна келип атат да, мисалы үчүнчү. Эреже жок. Бирок натыкияты жогорулап, балагатка жеткен сайын бир эрежелер пайда болот. Ошол эрежелер эмне? Ошол өкүм чыгаруу эрежеси эмне? Бир нерсени бир нерсеге ниспат кылып атканда кандай эрежелер сакталат? Аср намаз болоюн деп калыптыр, бир нерсеге бир нерсени ниспат кылууда кандай эрежелер бар? Эң биринчи айырмалай турган нерсе, бул албетте бизге керек. Бул ахкамдарды ажырата билиш үчүн эң биринчи ажырай турган нерсе, бул өкүм каяктан чыгып атат деп карайбыз. Өкүм мен тараптан чыгып атабы же сырт тараптан келип атабы? Эң биринчи айырмалоону ушинтип баштайбыз. Сырт тараптан келдиби же мен тараптан чыктыбы? Мен нафсыман чыктыбы же сырт тараптан келди? Бул эң биринчи айырма. Эгер сырт тараптан келе турган болсо, бул hukmul вадай же шарай деп айтабыз. Кандайча? Мындайча айтканда, силерге сырт тараптан устаздардын кеңешмеси болду, ал жерде чечилди. Батарейкаларга кийим жайбагыла деп жасты дагы илип койду. Же саат мынчада намаз окуйсуңар деди. Саат мынчада тамакка чыгасыңар деди, мисалы. Ошол нерсени устаздар отурду, чечти, доскага илип койду, бул жактагы доскага. Бардыңар, көрдүңөр, болду, түшүндүңөр. Бул өкүм каяктан чыкты? Бул өкүм ошол устаздардын кеңешмесинен чыккан бир өкүм. Бул өкүм чыгарууда биздин, силердин эч кандай тиешиңер жок. Ал сырт тараптан келди. Ошол сырт тараптан коюлган өкүмдү hukmul вадай деп айтып атабыз. Hukmul вадай. Вадау вадай. Мындайча айтканда бир коюучу аны коюп койду. Hukmul вадай. Ахкам вадайя деген ушул. Ахкам шарайя деп айтат. Азыр бул жерде дини вадайды, вадай илахини, исламды вадай илахи деп келет да. Вадай илахини дагы биз толугу менен эмне деп атабыз? Ахкам шарайя деп атабыз. Туурабы? Вадай илахини ахкам шарайя деп атабыз. Бул жерде биздин эч кандай тиешебиз жок. Аллах субханаху ва таала орозо айы, мисалы үчүн, Рамазан айынын орозосу фарз болууну каалады, фарз болуп калды, болду. Эч кандай
биздин тиешебиз жок. Түшүнүктүү болду. Эми ал нерсени силер аткарасыңарбы, аткарбайсыңарбы? Бул башка маселе. Силерге айтылды ошого жайбагыла деп. Жайгандар бар, дагы деле уга электер бар, мисалы үчүн. Бирок бул өкүм чыкты, болду, өкүм бойдон калды. Бул ахкам, не деп айтылат? Ахкам вадайя. Бул өкүмдү чыгарып атканда силердин бир тиешиңер барбы? Эч кандай тиешиңер жок. Устаздар отурду дагы чечип койду, болду, жайбаш керек деп койду, суннат бузулат деди мисалда. Эми экинчи түрдөгү ахкам, жанагы айткан өкүмдөр, бир нерсеге бир нерсени ниспат кылуу, бул негизи биз тараптан чыгып атат. Ар бир адамдын өзүнүн тарабынан чыгып атат, биз тараптан чыгып атат, нафстан чыгып атат, сырт тараптан эмес, нафстан тараптан чыгып атат. Албетте нафс деген түшүнүккө дагы келесиңер, токтолосуңар. Бирок нафстын бир канча идрак кылууга, бир нерсени түшүнүүдө бир канча василасы бар. Ушунун бири хавас, бири акыл. Хавас аркылуу жеткен нерсени ахкамул адия деп айтып атабыз. Акыл аркылуу нафстын идрак кылуусун ахкам акылия деп айтып атабыз. Бул түшүнүктү дагы кеңири түшүндүрөбүз, бирок азырынча ушундай түшүнүп атабыз. Демек, эң биринчи бул аксамдарды, бул бөлүктөрдү түшүнүүдө бул өкүм мен тараптан болду, сырт тараптан болду. Сырт тараптан болсо ахкамул вадайя деп айттык. Мен тараптан болсо анда ал же хавас менен, же акыл менен болот. Эми хавас менен акылдын ортосундагы болгон айырма. Хаваска келе турган болсок, ахкам адияга келе турган болсок, ахкамул адия кайсы эле хавас менен ошол нерсе хасыл болсо эле ахкам адия деп айтабызбы, хукм ади деп айтабызбы? Хавас менен келген кайсы эле идрак болсо хукм ади деп беребизби? Жок, албетте андай эмес. Хукм ади дегени же ахкам адия деген ушундай нерсе. Биздин нафсыбыз ар дайым эки нерсенин ортосундагы байланышты көрөт. Ар дайым көрөт. Эки нерсе дайыма ар дайым болуп атканын байкайт. Биринчи эле жолу эмес, экинчи эле жолу эмес, ар дайым ушул экөөнүн ортосунун байланышып атканын көрөт. Ар дайым караса күн чыгыштан чыгып атат, батышка батып атат. Ар дайым ушул нерсени көрүп отуруп, демек ушинтип көрүп аткандын өкүмү не деп айтып атабыз? Бул хукмул ади деп айтып атабыз. Ошол нерсе кайталанып отуруп, мындайча айтканда, демек эң биринчи шарты такрар экен. Такрардын аркасынан келүүчү якин. Мына ушул нерсе болгон учурда гана хукмул ади болот. Ар дайым ошол күндүн бул жактан чыгып атканын көрүп отуруп, мына ушул күндүн чыгыштан чыгуусун биз хукм ади деп айтып атабыз. Түшүнүктүү болду. Мындайча айтканда, такрар болгондон кийин пайда болчу нерсе. Демек, хукмул адинин эң биринчи шарты сөзсүз түрдө кайталаныш керек ар дайым. Албетте сен ар дайым кайталасың, сен ар дайым чыгып көр деген маани эмес. Ушуга чейин кайталанып келген, китептерде жазылып келген, күн ушул жакта чыгат деп айтылып келгени, мына ушул өзү жетиштүү деп атабыз. Түшүнүктүү? Демек, ар дайым биздин көз менен, хавас менен күндүн ушул жактан чыгып атканын көрүп атабыз. Ушул жактан чыгыптыр, кыямат болуптур деп атабыз. Мисалда, түшүнүктүү болду. Демек, ар дайым от жанып турган учурда күйгүзөт деген нерсе байланышып атат. От менен биргеликте күйгүзүү деген нерсе экөө байланышканын көрүп атабыз дагы. Ар бир учурда от болуп атса колуң менен текшерип отурбайсың. От күйгүзөт деген түшүнүк келип калды. Болду. Ар дайым от күйүп жаткан учурда күйгүзүү биргеликте болот экен деген эле түшүнүккө биз жетип отуруп ушул эки нерсенин ортосун байлап атабыз да, ниспат кылып атабыз. Отко күйгүзчүлүктү ниспат кылып атабыз. Андан кийин бизге якин пайда болуп калды. Мына ушул якиндин пайда болуусу мына ушул хукмул ади деп айтып атабыз. Түшүнүктүү болду. Демек, аданын өкүмү, адаттын өкүмү, хукмул адинин өкүмү якин пайда болуш керек. Якин пайда болуш үчүн такрар болуш керек. Түшүнүктүү? Якин пайда такрардан кийинки якин пайда болгондон кийин болду, эми аны улам кайра текшериштин кереги жок. Улам болду. Ал нерсе хасыл болду, башка эч нерсенин кереги жок. Мына ушуну менен хукмул ади деп айтабыз. Түшүнүктүү болду. Вадай менен адинин ортосундагы айырма, хукмул вадай менен хукмул адинин ортосундагы айырманы айта кете турган болсок, хукмул вадайда такрарга муктаж эмес. Улам силер баягы илбегиле деп бир нерсени жазып чыгарып коюштун кереги жок. Бир жолу өкүм чыкты, болду, ал хукм бойдон калды. Хукмул вадай бир жолу эч кандай такрарга муктаж эмес. Болду, такрарсыз эле коюп койдук, бир жолу кеңешме болду, коюлду. Аллах Таала бир жолу каалады, Аллах Таала негизи каалады. Иннама амруху иза арада шей'ан, бир нерсени каалады, бол деди, болду, фарз болуп калды. Бол деди, ошондой болуп калды.
Намаз фарз болсун дедим, намаз фарз болуп калды. Ал эми адиде болсо албетте такрар лазим дедик. Такрардын аркасынан келүүчү якин лазим дедик. Якин болуш керек. Экинчи дагы айырмасы ахлакый айырма десек болот. Ахлакый айырма кандайча, мындайча айтканда биздин кабыл кылуубуз, ахкамул вадаяны кабыл кылуубуз биз тараптан болбогон себептен, сырт тараптан келген себептен аны кабыл кылып ошол нерсеге амал кылуу бул албетте такаллуф, албетте бир жугутка, мээнетке, курбанчылыкка муктаж. Ал эми биздин тараптан чыккан нафсыбыздан чыккан себептен ал нерсени кабыл кылуу анчалык деле оор эмес. Болду, күн өзүбүздүн хавас менен көрүп отуруп күн ушул жактан чыгат экен, тозок от күйгүзөт экен дедик, мисалы. Аллах Таала тозоктун отунан сактасын. От күйгүзөт экен дедик. Болду, биз тараптан чыккан себептен ал нерсени кабыл кылуу ал жеңил. Ал эми сырт тараптан келген себептен ал ахлакый бир мээнетке муктаж. Ахлакый бир мээнетке муктаж. Туурабы? Ошол нерсени кылбайм деп отуруп, илбейм деп отуруп, өзүңдү жеңип отуруп, аны илбей, ошондой кылуу аркылуу не кыласың? Ошондой кылуу аркылуу анан өзүңдү бир нерсеге көндүрүп, анан кийин такаллуфсуз чыгып кала турган болуп калыш мүмкүн да. Намаз окуганда ар бир окуган сайын, ар бир дарат алган сайын өзгөчө мындай кышында ушул нерселерди кылып отуруп, анан кыйналбай турган деңгээлге чейин чыгып калсаң, анан иншалла вали болосуң. Демек, эң биринчи айырма, эң биринчи айырма такрар шарт эмес вадайда. Ал эми хукм адиде такрар шарт, аркасынан келүүчү якин. Ал эми ахлакый айырмасы же фалсафий айырмасы дейбизби? Бирөөсүнө ахлакый мабда керек, мындайча айтканда кыйналып, жугут кылып, мээнет кылуу аркылуу келет. Экинчи нерсеси болсо андай кылууга муктаж эмес. Биринчи нерсеси. Үчүнчү нерсени айта турган болсок, сүртөн эле айтып кетейли. Үчүнчү нерсе, китепти иншалла эртең окуйбуз, бирок биринчи алдын ала түшүнүп алайлы. Үчүнчү нерсе хукмул акли. Хукмул акли мына ушул биздин максатыбыз. Хукмул акли эмне десе, алымдар албетте эмне деп айтат? Хукмул ади болбогон жана хукмул вадай болбогон нерсе деп түшүнсөк болот. Кандайча? Мындайча айтканда, анын болуусунда бир вадайын, бирөөнүн келип эрежени коюусуна, бирөөнүн ошол нерсеге хукм чыгаруусуна муктаж эмес. Экинчи нерсе такрар, хисси такрарга муктаж эмес. Түшүнүктүү? Демек, мына ушул эки нерсеге токтолбойт. Мисалы кандай? Мисалы үчүн ал-вахид нисфул итhnейн белгилүү мисал, 1/2 дедик. Бул нерсени түшүнүүдө бизге такрардын дагы кереги жок. Бул нерсени түшүнүш үчүн бирөө келип вада кылуунун да кереги жок. Болгон эле бул жерде эмнени түшүнүшүбүз керек? Бирди түшүндүк, экини түшүндүк. Болду, автоматтык түрдө биз эмне деген өкүм чыгарып атабыз, эмне деген өкүм бар дейли, азыр келет. Бул жерде автоматтык түрдө болду, 1 демек 2/2 деген түшүнүк. Туурабы? Бул нерседе 1 менен 2-ни түшүнгөндөн кийин, демек же түшүнгөндөн кийин 1/2 деген автоматтык түрдө акли хукм чыгып атат. Же болбосо жисим же мутахаррик болот, же сакин болот деген түшүнүк. Жисим же мутахаррик болот, же сакин болот деген түшүнүк. Албетте жисим эмне экенин билгенден кийин, мутахаррик менен сукун деген, тахаррук менен сукун эмне экенин билгенден кийин, же автоматтык түрдө же бул мутахаррик болот, же сакин болот деп өкүм чыгарасың. Бул мисал келет. Демек, эң биринчи жисим менен тахаррук, харака, сукунду билгенден кийин ал нерсеге өкүм чыгарууң хукм акли болуп гана эсептелет. Бул жерге эч кандай вадайын кереги жок, эч кандай такрардын кереги жок. Бул сабитун фи нафсил амр. Нафсил амрда негизинде бул ушул нерсе сабит. Ахкам аклиялар бунун бардыгы негизинде сабит. Ахкам аклиялардын бардыгы сабит болуп эсептелет. Эми ушул ахкамул аклияны түшүнүүдө эки кысымга бөлөбүз. Албетте булар келет азыр, эки кысымга бөлөбүз. Кайсы нерседе ойлонууга, назарга муктаж болсо, ал назари болот. Кайсы нерсеге мужаррад илтифат, мындай карап эле коюу, же болбосо бир көңүл буруп коюу, акылдын ошол нерсеге кароосу, ошонун өзү эле ошол нерсени өкүм чыгарууга алып барат. Бул дарури болот, дарури жана каспи кылып бөлсөк болот. Мисалы үчүн ал-вахид нисфул итhnейн дегенибиз, 1/2 дегенибиз бул дарури нерсе, же болбосо ал-жуз асгар же ал-кул акбар менен ал-жуз деген бир нерсенин бүтүмү өзүнүн бөлүкчөсүнөн караганда чоңураак деген түшүнүк.
Бул дагы зарурияттардан кирет. Зарурияттардан болуп эсептелет. Ал эми назарий эмне дей турган болсок, назарийге албетте вujudulloh, Аллах Тааланын бар болуусу. Аллах Тааланын бар болуусу албетте бул назарий, бул нерсеге назар керек, ой жүгүртүү керек. Эгерде бул зарурияттардан боло турган болсо, анда дүйнө жүзүндө мулхид жок болот эле, дүйнө жүзүндө пайгамбарлардын келүүсүнө ыктыяждык болбойт эле. Демек, бул нерсенин бардыгы Аллах Тааланын бар экендигин испат кылуу, Аллах Таалага вujudту нисбат берүү, бул назарий, буга далилдер турган, мына ошол далилдердин бардыгын Бурхандын негизинде тургузган китеп, мына ушул Умул Барахин окуп жаткан китебибиз. Ал нерсенин бардыгы келет. Демек, Аллах Тааланын бар болуусун биз шар'ий болгондон дагы алдын биринчи буну акылый деп айтабыз. Түшүнүктүү? Себеби мутакаллимдер фитраттын далилин далилдеп эсептеген эмес. Себеби Аллах субхана таала аят келет го: "Лахражакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a". Инсан ак-пак барак болуп төрөлөт бул дүйнөгө, эч нерсени билбейт. Фитрат дегендин мааниси башка, ал билет деген түшүнүк эмес. Фитрат дегендин мааниси башка. Мутакаллимдер ал далилди далил катары эсептеген эмес. Фитратты далил катары эсептеген эмес. Кыскасы, Аллах бар деп айтканыбыздачы, Аллах бар деп айтканыбызда бул кылдыя мужаба. Барыбыз билебиз, кылдыя мужаба сабит болуш үчүн мавду сабит болуш керек. Туурабы? Зайдын кайымын дегенде кыямды зайдка сабит кылыш үчүн сен биринчи зайдың болуш керек да. Аллах субхана ва тааля биринчи вujud бар деген Аллах Тааланын өзүнүн сабит экенин далил кылышыбыз керек. Түшүнүктүү? Аллах деген сөздүн өзүнөн же Кудай деген сөздүн өзүнөн испат кыла албайбыз. Аллах Тааланын бар деген өкүм албетте кат'ий акылый далилге гана токтолот. Аллах Таала бар деген өкүм. Мына ушинтип назарий ахкамдар сабит болот, бунун бардыгы келет, иншалла. Ушул ахкамды ким канчалык түшүнөт, ошончолук деңгээлде ага акыйдадагы маселелер ачык болот. Бул бүгүнкү күндөгү болуп жаткан көптөгөн шубхаларга дагы жооп берет. Мисалы үчүн, бир мисал келтире кетели. Мисалы, ошол Европада көбүнчө динди шылдыңдагандар, атеисттердин дагы элемеси бар, орустарда дагы бар. Эми ошолордун атеисттери өзгөчө. Атеисттери бир эме айтышып атпайбы азыр? Стендап айтышып атпайбы? Комедиянын бир түрү, стендап айтышып атат. Ошол жерде бирөө туруп шылдыңдап атат, диндерди шылдыңдайт, мисалы. Атын айтпай эле коелу, диндерди шылдыңдайт да, акыртыы диндерди шылдыңдап келгенде не деп айтат? Нух деген пайгамбар дейт, ушул кемесине бардык жаныбарларды топтоптур дейт. Арстан турат, жанында тоок турат, кой турат, аны жебей коет экен. Ха-ха деп күлүп атат, элдин баары күлүп атат. Демек, бул дин акылга сыйбаган нерсе деп, анын натыйжасында эмне кылып чыгарып атат? Дин акылдын талабына жооп бербей турган, акылга сыйбай турган бир дин экен, болбогон нерселер деп атат да. Динге жалпы түрдө ушундай сөз тийгизип атат да. Бирок чын-чынына карап көрө турган болсок, арстандын жырткыч болуусу бул акылдын талабыбы же адаттын өкүмүбү? Акылдын өкүмүбү же адаттын өкүмүбү? Албетте бул адаттын өкүмү да. Арстан жырткыч болбой калса, акылда кандай эле бир карама-каршылык келеби? Жырткыч болбогон арстан болуш мүмкүнбү? Бул мүмкүн нерсе да, туурабы? Бул сөзсүз түрдө жырткыч болуш керек деген вujub эмес да. Азыр биз акылдын ахкамын бөлүп келгенде аныктайбыз. Вujub мүмкүн истихараны айтып аткан учурубузда. Бирок бул акылый эмес да. Бул адаттын өкүмү. Адаттын өкүмү эмне болуп атат? Адаттын өкүмү жырткычты ар дайым арстанды жырткыч болуп көрүп келген себептен биз аны адатта ушул эки нерсенин ортосун байлап отуруп, арстанга жырткычтыкты байлап отуруп, адат ошентип өкүм чыгарып калды. Бирок негизинде акылдын өкүмү ал нерсеге сөзсүз түрдө деген вujubту чыгарбайт, жайыз деген өкүм чыгарат. Аны бүгүнкү күндө хиссан деле көрүп атабыз да. Цирктарда мисалы үчүн бир укол сайып коет, ошол негизинде болуп жоошуп калат, жырткыч болбой калат мисалы. Же болбосо ансыз деле азыр адамдар кичинекей кезинен багып отуруп эле достошуп алгандар деле деңгээлде бар да. Сөзсүз түрдө жырткыч болуш керек деген акылдын талабы жок да. Түшүнүктүбү? Демек, адаттын өкүмү ал Аллах Таала өзүнүн пайгамбарларын жиберген учурда ошол адатка каршы бир мужизаларды берген. Ошол мужизаны көрсөтүү аркылуу ошол акылый далил катары мынакей ушул адаттын бардыгын
өзгөртүп коюучу зат мени жиберди, ушунун бардыгын жараткан зат мени жиберди. Ошонун колунда бардык нерсе. Мынакей кааласаң кара деп туруп, адатта биз көрүп калган ахкам ааданы өзгөртүү аркылуу, өзүнүн можизасын көрсөтүү аркылуу бизге акылыбызга Аллах Тааланын бар экендигин испат кылып келишкен. Же болбосо Ибрахим алейхисаламдын отко ыргыганы, оттун ичинде күйбөгөн, оттун күйбөөсүчү. Оттун күйүүсү азыр келет эми мунун баары. Оттун күйүүсү деле бул хукм ади, адаттын өкүмү. Оттун күйгүзүүсү адаттын өкүмү. Биз көзүбүз менен көрүп өтүп, такрар болуп өтүрүп анан болгон нерсе. Бирок акылан бул жайыз нерсе. Бул келет иншалла, буга терең киришпейбиз. Бирок кыскасы айтканда, ушул ахкамдардын ортосун тафрик кылууда, ахкамдардын ортосун айырмалай билүү аркылуу дагы көптөгөн акыйда маселелери чечилет. Иншалла кийинки сабакта токтолобуз. Дагы башынан бир сыйра айтып өтөбүз. Эмне үчүн ахкамул акылия терең изилденет, ошол нерсеге дагы кенен токтолобуз. Азыр бул жерде баштан айтып кеткендей вадай, шарай, анан акылый өкүмгө келип такалдык. Кийинки сабактан кеңири толугураак баяндайбыз. Азыр намаз болуп калды, намазга чыгайлы. Саллаллаху аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин.